Атасы үчүн баласын да жоопко тартуу бул эч бир мыйзамда жазылган эмес. Бирок бийлик машинасы же кошоматчылары муну кылары бышык. Кумтөрдөп 1 жыл соту созулган Камчыбек Ташиевдин оппозициялык көз карашынан кийин баласы Тимурлан дөңгөлөк уурдоого шектелип кармалган. Соттук териштирүүдө иш андай болбогондугу, жаш балдарды 12 сааттан ашык кыйнап, моюнуна кылбаганды кылды деп алдырууга аракет жасагандар болгондугу айтылды. Ал эми баарынан да бул иште жабырланды деген жарандын автоунаасынын болгону алдыңкы дөңгөлөктөрдүн буроолору гана чечилип калган. Бирок аны ким чечкени белгисиз. Ананда ал унаанын ээси биринчи эле күнү доом жок деп арыз жазып бергенине карабастан, соттук териштирүү 8 айга чейин созулуп келди. Ал эми бүгүнкү Бишкектин Октябрь райондук сотундагы акыркы отурумда соттун төрагасы да, айыптоочу прокурор да алмашып калганына күбө болдук. Мындан улам бул сот процесси эксперттердин айтымындагы саясий деген ойго кошулбай койбойсуң. Ошентип узакка созулган сот өкүмү угузулуп, анда жасаган кылмыш анча деле оор болбогондугу, жабыр тарткан жана айып таккан тараптын жоктугунан бул иш кыскаргандыгы боюнча чечим айтылды. Фарух Азимов жана Темирлан Ташиевдин үстүнөн сот ишти кыскартты. Себеп дегенде жабырлануучу катары табылган жарандар биз жабырлануучу эмеспиз, биз эч кандай дообуз жок, биз айыпты колдоодон баш тартабыз деп өтүнүчүнөн кайрылды. Ошол өтүнүчтү сот канааттандырды. Мүмкүн саясий болушу мүмкүн. Бул эми кичинекей эле дело, буну эки процесстен эле бүтүрүп койсо болмок. Себеп дегенде жабырлануучу деле башынан баштап эле сайрап айтып аткан. Мен эч кандай жабырлануучу эмесмин, эчтеке мурдаган жок, эч кандай буларга претензиям жок, арыз менен деле кайрылган эмесмин депчи. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.